Урматтуу кесиптештер жана биздин ушу аппараттык кызматкерлери, сиздерди келе жаткан Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк майрамы менен чын дилимден куттуктайм. Кыргыз эли кылымдар бою эркиндик үчүн күрөшүп, уюткулуу улут катары калыптанып, даңктуу тарыхый узун жолду басып өттү. Андыктан бабалардын баскан изин унутпай, алар баштап кеткен жолун мурастап калуу баардыгыбыздын милдетибиз. Айрыкча мындан 33 жыл мурун дал ушул күнү кайра калыбына келген эркиндигибиз биздин башкы байлыгыбыз. Дүйнөдө тарыхый таржымалы биздикинен да кыйла узук элдер бар. Бирок 30 кылымдан ашуун кыргыз сындуу өзүнүн көөнө атын сактап келген калк шамда жокко эседесек да болот. Кыргыз эли биримдиги, ынтымагы менен өз мамлекеттүүлүгүн сактап кала алды. Азыркы милдетибиз мамлекеттин бүтүндүгүн сактоо, коопсуздугун бекемдөө, эл биримдигин чыңдоо болуп саналат. Улуттук көрөнгөнү, намысты, абийирди, калыстыкты, адилеттүүлүктү, кадырды бийик туталы. Урматтуу жыйындын катышуучулары, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, быйыл Кыргыз Республикасынын сот тутуму 100 жылдыгын белгилеп жатат. Кыргыз сот тутумунун тарыхы кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түзүлүшү жана калыптануусу менен тагдырлаш. Андыктан сиздердин талыкпаган эмгегиңиздер, кесипкөйлүгүңүздөр, адилеттүү, мыйзамдуу жана негиздүү чечимиңиздер аркылуу биздин өлкөдө мыйзам үстөмдүгү камсыздалып, ар бир жарандын укугу корголот. Асманыбыз бүркөлбөй, түндүгүбүздөн күн нуру чачыраган кызыл байрагыбыз бийиктерде желбирей берсин. Өлкөдө тынчтык өкүм сүрүп, кыргыз эли кырсыктардан алыс болсун. Дагы бир жолу кирип келе жаткан эгемендүүлүк майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктайм. Кут болсун.